Абу Ханифа жөнүндө негизи убактыбыз эмеге жетишпейт. Бирок бир жерин айтып калып, Абу Ханифа илимге кадам койгонунун себеби Абу Ханифа бул өзү соодагер үй бүлөдө туулган, бай саха болгон. Атасынан соода илимин үйрөнүп, жаштыгынан соода менен алек болгон. Бизде бар го, ата касып депчи. Бирөө өзү соода кылып үйрөнөт, бизде көп ошондой да. Банкрот болот башка. Кимдир бирөө Алла Таала берип койгон, атасы соодагер дагы баласына сооданы мурас кылып калтырат. Монта оборот кыласың, монтесин дейт, көп жоготууга учурабастан атасынын жардамы менен алдыга учурат. Бул сооданы атасынан дагы өткөрө өтө зирек болгон. Бирок билесиздер, базар эмне? Базар талаш. Пайгамбар ат-туджар аль-фуджар деген да. Соодагерлер көбүнчө жалганчы, талаш. Базарда көп талаш болгон. Абу Ханифа дагы кичинекейинде талашкан бир аз. Эми талашасың да, ким талашпады базарда, туура? Талашканда бирөөсү айткан: "Сенин деңгээлиңде бул талаша турган деңгээлде эмес, сен орунду сүйлөп атасың" деп. Сен андан көрө шариатты окусаң, Аллахтын өкүмүнчү, ушу талашта да шариат менен чек кылып койсун. Мисалы, мен шариатта канча окусам, айтсам, "Койчу, диниңди иштирип турчу" дей бериши мүмкүн. Сен болсо орунду түшүндүрөсүң депчи. Деген ойду айтканда, ошодон баштап бул шариатты окуй баштаган. Айтат, менин дини алым болушума бул ошондо бир адамдын соодада талашып кеткен адамдын себепчиси болгон. Абу Ханифа чындыгында бай сахабалардан болгон, бай алымдардан болгон. Алардын байлыгы ушундай деңгээлде болгон. Ошол доордогу мухаддис алымдарын өзү каржылап турган. Жылдык не деп коет, бир жылда бир эмне кетет? Жеген ичкенин, кийимин, жашаган жерин эчкен. Жана андан ашкан акчаларын дагы берип туруп, бул нерселердин бардыгын Аллах силерге берди. Аллага, мага эмес, Аллага мактоолорду айтыш керек. Алла Таала силерге караганда мага көбүрөөк акча берип коюптур деп айтат. Алардан мисал алып турсак, Абу Юсуф жана имам Мухаммадтын дагы эмелерин, керектүү нерселерин бардыгын командалык деңгээлде өзү каржылап турган. Анан дагы бир кызыктуу нерсени айтайынбы? Абу Ханифа соодасында өтө кылдат болгон, шектүү нерселер шыр таштаган. Анын кылган соодасынан бир нерсеси бизде бар го, материалды алып туруп, тигип туруп кийим сатылат го, цех иштеткен. Бул бир түрү бол, бир чекеси болгон. Бир эмеганда кийим тигилгенде кыйшык кеткен. Билесиз, ошондо бирак чыгып калат го. Анын өзүнүн немеси, шериги Хафс ибн Абдуррахман болгон. Именно ошол тигүү жагын караган. Ушуну бергенде айтып туруп баасын арзаныраак алган. Бул өзү өтөт. Бирок бир аз кыйшыйып калган десе, билесиздер, чоң обороттогу нерсе аны өз баасында сатып жок кылып берет. Эсинен чыгып калат. Ана Абу Ханифа дайындагы бир эсинен чыгып калат. Кийин Аллага Кудайдан корккон такылып Абу Ханифа келип айткан: "Мен ошону билбей сатып жиберипмин. Анткени клиенттерибиз бизден дайым пайда алгандыктан, ушундай го, мисалы, бир фирмадан дайым пайда көрсөң, кээде бирак товар келсе эми айтпай жок кылып бересиң, туура? Эми анткени көптөн бери мамиле кылтасың да. Алар да биз менен мамиле кылганча ушуден сатып жок кылыштыр." Дегенде ошол кеткен, бизде деп коет, ошол кеткен потоктун баардык акчасын садака кылган. Шектүү нерсе бизге аралашпасын деп. Анан Абу Ханифа өзү мындайча айтканда алкымы дагы таза, арам эмес, шектүү нерселерден алыс болгон. Ошол эле маалда кайрымдуулукка бек болгон жана ошону менен бирге өзүнүн жүрүм турумунда кийимине дагы чоң маани берген. Абу Ханифанын бир эле кийими 30 динар болгон. 30 динардын 1 динар алтын акча. 1 динарын 4 грамм 4,125 грамм алтынга тете. 1 грамм алтынын 2600 сом болгондо эмелесетем. 1 динарын 11.000 тарыхыны доллардан курсойду. Бир көйнөгө үстүнө мындай турган, монда чепкени 331.000 сом акча болгон. Ушундай кийинген. Биз кээде мындай ислами адамдарды көргөндө эле жана жүдөгөн бирдекелерди эле эстете алабыз го, андай эмес. Эң брендтин бренди кийилген да. Ошондой кийим кийген. Атыры дайым атыр себинип жүргөн, чыкыйып кийинип жүргөн. Атыры биздин пулга эсептегенде 90.000 сомдук атыр болгон. Маалымат болду окшойт да жаңыздаргачы. Анан биз ону ойлонуп отурдук. Неле журналисттер президенттин кийимин асылып берет, мынча мен десе ошондой бар экен акчы. Мына азыр деле магазиндерде турат, баягы Боз, баягында атсама реклама болуп кетпесин, биз YouTube'га да чыгат да. Ошолордун кийимдерде бар экен. Мисалы, бир плаж 100.000 сомдук плаждар бар экен. Азыр кийет экен. Ушул сабак даярдап атыр, ушул кийген адамдарды биз карап койдук да.
1 саат 70.000 сом, көйнек 25.000 сом, жөн мындай костюм 117.000 сом азыр турат базардачы. Базарда эмес, ушул бренд магазиндерде. Шим 30.000 сомдук, бул эми орток немелерчи. Неге дегенде адам кийген кийим менен дагы өзгөчөлөнүп турат. Абу Ханифа неге мындай эмени караган? Анткени өйдөраак карасак, бизге да кызык болду. Умар радиллаху анхунун минген аты $100.000 ат болгон. Кээде мындай эме бар го, дайым жыртык нерселерди кийеткен, ол жыртыкты мурда кийген баштапкы учурда. Бир абал болуп калат, билесиздерби? Бир абал болуп калган, ошондо турган. Азыр бизде жок, абал мындай. Бирөө аяк иши жүрүп туруп, резко банкрот болот го. Банкрот болгондо банкроттугун билдирбей жүрө берет го. Ушундай абал болгон учурларда резко расходторду азайтып, чоң машиналарды кетирип, арендага албастан мындай туруктуу жашап коюш керек. Сахабаларда ошондой адат болгон. Болгондо жашаган, болбогондо резко экономго түшкөн. Анан Абу Ханифа ошол сахабалар сыяктуу эле кымбат кийинген. Неге дегенде ар ким ар түрдө карайт да, сиздер го илимине карап эле карап атасыздар. Мисалы, биздин дамылабыз машалла деп эле карап атасыздар, Аллах разы болсун. Эми кимдир бирөөлөр бар, сырткы көрүнүшүнө ham карайт. Мен балам окуса, ушундай болобу? Кой. Деп чоң хидаяттан тосулуп калышмын. Анын баласы өтө акылы зирек болуп, ушу динди окуса, Абу Ханифага эле жакын болуп кете тургандай зээнди битта дамла бузуп коюшу мүмкүн да. Мейли, балам, сени мен илимди кыл окутайын дейм да. Палан дамла окшоп каласың муну карасаң депчи. А эми ушундай чыкый кийин турса элестетим. Мен дагы ошондой эмени 117.000 сомдук чепкенди кийип, 100.000 сомдук костюмду кийип жүрсөм, туурабы? Уже бардык эле баласын илимди кылгысы келип кетет да, туурабы? Мен өзүм да кийип көргөм, $3.000 костюмду кийип көргөм. Бирок жөн эле мындай прокат эмес, бир жерге кийиш үчүн элечи, интерес үчүн элечи. Өзүң башкача сезип калат экенсиң. Бирок ушул нерсени кийгенде башкалар ham сендей болгусу келип кетет экен. Кане эми ошо дин таркаткан ошондой болсок, мисалчы. Муну айтып аткан хадис өзүнчө маселе, айтка чейин эле бардык илимде болсо келип кетет да. Бардык иман болгусу келип кетет да. Бирок проблема бардык мешиттерде мындай чепкелер коюлат. Базарда 5 сом, 1000 сом ушундай болот. Анан настроение кетет. Ошондуктан бул даваттын бир түрү. Аллахтын аяты жетиш үчүн дагы ушундай нерсеге кадамга барышыбыз керек экен. Абу Ханифа ошондуктан өзүнүн тапкан акчасын кийинге көп сарптаганын хикмасы ошол экен. Неге мындай кылган экен десе, анткени адамдар бардык жактан ээрчисин. Болушунча илимдүүлөр көбөйсүн, болушунча пайгамбарыбыздын хадисине адамдар сестенип карасын депчи. Эми арабызда калайбыз ушундай адамдар бар. Кийимине карап, пулуна карап мамиле кылгандар бар. Алар дагы хадистин жанына келгенде духу жетпей калсын деген ой менен болгон экен. Имам Абу Ханифа биздин жашообузду бардык жактан, бир эле илим жагынан эмес, жүрүм турум жагынан, кайрымдуулук жагынан кызмат кылган экен. Аллах таала разы болсун. Ошондугу себептүү имам Абу Ханифанын медресеси биздин чөлкөмдө кеңири тараган, илими жетип турат. Биз динди түшүнөбүз дей турган болсок, Куранды түшүнөбүз дей турган болсок, хадисти түшүнөбүз дей турган болсок, Абу Ханифанын эмгектери, жана анын шагирттеринин эмгектери бизге жардам болду эсептелет. Анткени сөзсүз биз жетиш үчүн, Куран окуш үчүн Курандын тафсири, ал эми Курандын өкүмдөрүн үйрөнүш үчүн ошо өкүмгө тийиштүү китептердин бардыгы ошол чоң аалымдардын эмгеги. Аллах таала разы болсун. Мына бүгүнкү жума күнүндө имам Абу Ханифа жөнүндө сөз кылдык. Бир чекесин айттык жашоосунда, бирок мынанча даярдалган баракка чынында убакыт жетпей калыптыр. Убакыт жетпей калды да. Жарым саат иштек эмес убакыт болуп калат экен.